Урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, менин биринчи суроом, эмне үчүн бул вирустун атын коронавирус деп койгонун силер биле алдыңарбы? Урматтуу Мыктыбек Юсупович, бул коронавирустун баягы микроскопиялык караганына караганда коронага окшош таажылар бар экен да, анан ошону корона деп койгон. Анткени адам баласында бүт вирустардын баары биологиялык ат менен аталган да. А бул жалгыз вирус саясий ат менен аталып калып атат. Таажы да, таажы. Бул вирустардын чокусу эмеспи? Андай эмес. Анда экинчи суроом, кайсы жаныбардан тарады бул вирус? Бүгүнкү күндө азыр башында айтышкан баягы жарганат менен жылаандын ортосунда болуп бир мутированный деп. Андан кийин Кытайдын ученыйлары чыкты, ал жактагы болгон эмес. Даже Уханьга бөлөк жактан келип, жанакы базарга ошо жана жарганаттардын жана жапайы эмелердин этип саткан жерин чыкты депчи. Анан муну азыр изилдеп Кытайлар деле мындай ачык айта элек. Негизичи. А так мындай коронавирустун түрү көп. Бул болсо жаңы формасы болуп атат. Азыр бул изилденип жатат, бардык жакта мындай точно эмеси бериле элек да. Менин анда үчүнчү суроом өкмөт башчысына болуш керек. Айтып койсоңуз, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, бизде окумуштуулар бар да, биологдор. Алардын лабораториясы барбы ушундай вирустар боюнча иштеш үчүн? Лабораториялар бар экен, бирок эң мыкты лаборатория азыркы келип, азыркы орну тастыктаган лаборатория, бул жаңы лаборатория да. ВОЗдун бүт талабына жооп берген. А берки илим изилдөө лабораторияларында бар экен, көбү эски. Аларга ишенич анча эмес да. Демек биз анда илимге көңүл бурушубуз керек экен да. Туурабы? Сөзсүз түрдө. Баарыбыздыкы туура, Кудай сактасын деген сөзүбүзчү. Бирок илимди астыга жылдырыш керек да. Анан биз потребитель болуп эле Кытайдан тараса, Кытайдан жардам күтүп эле отура беребиз көпкө чейинчи. Мен ошондуктан айтайын дегеним, окумуштуулар дүйнөсү өзгөчө биздин Кыргызстанда дагы убагында атактуу болчу да, биологдорчу. А бүгүн үнү чыкпай атат да. Мына ошондуктан лабораторияларды бир ойлонуп көрбөйсүзбү өкмөт башчысы катары? Мындан башка да вирустар чыгышы мүмкүн да. Мен ушул 3 суроону берейин дегем. Чындыгында илимге көңүл бөлүнбөй калды да. Врачтар булар последствия менен күрөшө турган категория. А илимдегилер алдын ала билип айтып туруш керек. Мен ушундай суроо берейин дегем. Калганы болсо анан долбоорду талкуулаганда бир оюм бар, аны айтып коем. Дастан Арсынбекович. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ушу менен суроого жазылган депутаттарыбыз жыйынтыкталды.